Салам достор, пикирлештер, тарапташтар. Мен Атыр Абдрахматова. Бүгін аккачы кызмат ордуна шайландым. Жогорку Кеңештин депутаттарынын 50 добушу менен мени колдошту. 78 депутат добуш берүүгө катышкан. Анан мен кыргыз элиме, жалпы кыргыз элиме кайрылам. Ушул күндөрү, ушул бир айдын ичинде аябай жакшы үмүтүңөрдү тилеңерди айттыңар, каалооңорду айттыңар, дуа кылдыңар, баардыгыңарга терең ыраазычылык. Ушул биздин мекенибиздин ар бир регионунан бизде сыртта жүргөн биздин жарандарыбыз ушундай ишеним көрсөтүп, ушундай чоң үмүт отун жандандырып, чынында Кыргызстанда адам укуктары башка деңгээлге чыгаарына, мен ошого жетише аларыма ишеним көрсөткөнгө терең ыраазычылык. Элдик өкүлдөр, депутаттар элдин үнүн угуп, мени колдогондоруна да терең ыраазычылык. Буюрса, Аккачы институту ар бир биздин жөнөкөй жарандын укугун, эркиндиктерин коргогонго даярбыз. Анан кийин Аккачы институтунун макамын, элдин ишенимин жоготконго бүт күчүмдү кошом. Андан сырткары билесиңер, кыргызда айтып койгон сөз бар: шайланган же кызматка келген бир, андан кеткен күндү ойлош керек деп. Ошон үчүн өзүңөр билгендей эле элдин арасынан сурулуп чыккандан кийин мен кайра эле бул кызматтан кайсы күнү кетсем дагы элди аралап, кайра элимде башымды бийик көтөрүп, силердин ишенимиңерди, силердин батаңарды алып, элдин арасында жүрүп, силер менен сыймыктанган кызыңар болушумду каалайм. Терең ыраазычылык. Көрүшкөнчө ачыкмын. Тактык, калыстык, көз карандысыздык дайым мен тарапта болот. Билесиңер, мен позицияма бекем турам. Эли менен сураныч, чоң жардам күтөм. Чогуу бирдикте акыйкат ак тарапта болуш. Билесиңер, мен дайым айтып келем, бул эки тараптан көз каранды мен күрөшөм. Сиздер колдооңуздар. Көрүшкөнчө. Рахмат.